Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан биздин Курама деп аталган телеберүүбүз эфирде. Келиңиздер, анда эмесе сиздерди биздин бүгүнкү мейманыбыз менен тааныштырып өтсөм. Театр жана кино актёру, баарыңыздарга белгилүү, көптөгөн сонун мыкты кинолорду аткарып жүргөн биздин агабыз Аскат Сулайманов мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз, ден соолугуңуз, чыгармачылыгыңыз жакшыбы? Болот, акыры кыймылдап атабыз кичине. Негизи эле адам баласына ден соолук эң биринчи орунда керек дейт. Акыркы убактарда сизди теледен көп көрбөй калгандайбыз, бирок буга чейин канчалаган мыкты кинолорго тартылып келгениңизди билебиз. Азыркы убакта эмне менен алек болуп жүрөсүз жана деги эле чыгармачылыкта кандай пландар менен иш кылып, кандай жаңылыктарыңыз бар дегендей? Азыр ушул учурда студия 1-1 деген бар. Ошол жакта кошунан тандабайт деген бир комедияга түшүп атам, сериал. Жаңы ал чыга элек. Ошол тартылып деле бүтө элек, дагы бир 3-4 күндүк съемкам калды. Ошону менен иштеп атам. Театрда болсо эртеңдерден фестивалга барабыз. Ошто фестиваль башталып атат, Артордо. Ушундай эле жумуштар менен майда чүйдө өзүмдүн жумуштарымды кылып атам. Кечинде тойлорго барып коюп атам дегенде. Тойлор деп калдыңыз, сиз той кечелерде да калып барып жүрөсүз. Жакшы эле болуп жатабы сизге? Кандай көбүнчө элибиз көп кайрылса керек? Жакшы эле, андай көп элден артык алдыга чуркап деле кете элекпиз, элден калып деле кала элекпиз. Кудайга шүгүр, үй бүлөнү бакканга жетет иши кылып барып. Жетиштеп атасыздар. Дагы да болсо чыгармачылык үстүндө эле фестиваль деп айтып калдыңыз. Эмне болгон фестиваль, ошонун жөнүндө кичине кеңири маалымат бериңиз. Артордо деген театральный фестиваль. Бул Кыргыз Республикасынын ичинде бардык театрлар катышат аяка. Анан кандай десем, баягы пикир алмашуу, ошол ар бир театрда өздөрү ар бир шаарларда эле иштеп жүрө бербестен, ошо актерлордун баары чогулуп, кандай десем, главный өзүңдүн дараметиң кандай экенин, спектаклиң уровени кандай экенин көргөсүз да. Анан ошонун ичинде кайсы спектакль жакшы спектакль, кайсынысы начарыраак дегендей ошондон билинип, бири-бирине карап түзөнүү да бул фестиваль дегенчи. Карачтеги театр мындай алып келиптир, давай мындай спектакль коелу деп пикир алмашуу. Бул чынын айтканда эстафета эмес, бул андай артисттердин арасында деле эмне деп койчу эле, соревнование эмес. Кыргыз актерлордун, актрисаларынын ичинде. Бул жаңгы сезимди байытуу, багаж топтоо дегендей. Чын эле да биз Бишкекте жүргөндөн кийин башка жерлерге көп бара албайбыз. Мурункудай 2-3 айлап гастролго айдабайт. Андай жок азыр. Анан ошондой фестивалдарда жолугуп, чер жазышып, баягы андай деп сүйлөшүп, баягы 10 күн болсо дагы жашап аласың да. Бир черде эс алып дагы көрө элек. Мисалы Алай, Тетиги, Ош, Жалал Абад театрындагыларды фестивалда көрүп каласың, фестиваль өтмөйүн көрбөйсүң дейм. Анан ошон үчүн фестивалда жакшы нерсе. Мындан жакындан таанышып дегенде дагы да болсо. Ошондой да. Пикир алыш экен. Түшүнүктүү. Анан сиздин жеке жашооңузга кайрылсак, күнү түнү дебей ишиңизге байланыштуу ар кандай тасмаларга түшөсүзбү, той кечелерди алып барасызбы, эрте кеч келген күндөрүңүз болот, үйүңүздө деги эле балдарыңыз, жубайыңыз дегендей, ошол сиздин ишиңизге көнүп да калса керек. Көптөн бери чыгармачылык чөйрөдө жүрөсүз. Деги эле канча болду чыгармачылык? Быйыл 20 жыл болду. 20 жылдын жүзүндө Кыргыз драма театрда иштеп атканыма 1999-жылы келгем. Быйыл мына август болду. Ровно 20 жыл толду. 20 жылдын ичинде ысык суугун жакшы карасың, көрдүңүз. Деги эле эсиңизде калган жакшы бир
окуялардан айтып өтсөңүз. Эми эсте калган окуялар көп эле, бирок азыр эми сразу айтканда эстей албайсың да. Эстегенди айтыңыз, сизди кинодон көрүп, дайыма сизди көрөрүбүз менен эле баягы бир позитивдүү нерсе келет, анан бир чети аябай жакшы сонун кылып мыкты аткарасыз өзүнүн ийине жеткирип өзүңүздүн ролдоруңузду. Анан көбүнчө эле ошо сизди көрүп туруп эле биз уже мынча айтканда күлүп баштайбыз да. Асхат мырза баягы мына ролдорунда сонун аткарат, өзүнө жарашыктуу ролдорду тандайт деп. Ушул ролдорду сизге кимдир бирөө ушул ролду сизди аткар деп сунуштайбы же өзүңүз тандайсызбы тартууларда? Өзүм эле тандайм. Эми башка мамлекеттерде өздөрүнүн менеджерлери, анан жанында алып жүргөн продюсерлери андай бізде жок да. Өзүбүздүн жаныбызда аңбагат продюсер менен менеджерди кантип бакпак элек. Анан өзүм эле тандайм биринчи, баягы тарта турган киши режиссерлор, продюсерлер чакырып, ушундай кино баштайлы деп атабыз, кандай дейсиз, сизге момундай роль берип атабыз. Ойной аласызбы? Макулсузбу? Анан мен сценарийди окуп көрөм, же сценарий окуганга убакыт жок болсо, мисалы кыскача мазмунун сурайм, мен эмне кылам, эмнени ойнойм деп. Жакпай калса жок деп эле отказ берем, жок анда ойнобойм деп. Анан жагып калса эсли мазмуну, анда бергиле сценарийди мен бир күн окуп келейин. Анан силерге чалам, ооба же жок деп. Анан жакса ойнойм, жакпаса ойнобойм дегендей. Мен өтө негизи көп милициянын ролун ойнойм да кинодо. Баягы эсептесем 11 кинодо ойноптум милицияны. Анан болду, экинчи милицияны ойнобойм, форма кийип такыр ойнобойм деп өзүмө сөз берип койгом да. Себеби? Эми элдин баары эле сурайт да, эмне эле сен милицияны ойной бересиң деп. Жана билбейм, же кийбетем наглый көрүнөбү, же милицияларга окшошпу дегендей. Анан ошол роль туура келип калат, туш келип калат да сизге. Өзүм деле өмүрдө андай наглый деле эмесмин, анан жумшак эле кишимин. Анан кийбетем мен кара мүртөз көрүнөмбү же. Анан отказ берсем, баягы тиги Бакыт Осмонканов деген жигит бар. Билесиздер, тамаша шоудан чоңойгон жигиттердин бири азыр. Жаштардын арасында кыйын режиссерлордун бири болуп келатат. Ошол жигит Напарниктер 2 деген кино тартып атыптыр. Анан мага чалып кечинде Асхат байке, мен бир нерсе айтайын деди. Не айт десем, жок, аны жолугуп айтыш керек деп. Жок. Айта бер, эмне болду десем, жок, мен жолугуп айтышым. Анткени ал уккан, мен болду, милицияны ойнобой форма кийбейм деген. Напарниктер деген өз милицейский эме да, вообще фильм. Милициялардын сюжеттери. Анан келип жолугуп эле, короче, Асхат байке, мен үчүн акыркы жолу ойноп бериңиз деп эле эмне болду. Ушундай полковниктин ролу бар, эч кимден көрбөй тамдабай сиз ойноп бериңиз. Анан эми капитан деле болбодум беле, болуптур деп, анан бир полковник болуп коеюнчу деп, анан полковникти ойноп бердим. Ошол вакытка акыркы жолу ошо милиция. Кайра макул болдуңуз. Ой, эме тиги. Көңүл жаныңыз кыйбай. Көңүлүн атарып айтып болуп. Анан Бакыттаган үстүнө биз 2-3 кинодо иштештик. Анан өтө сыйыбыз бар жигит, сыйлайм, акылдуу жигит, жөнөкөй дегендей. Кичине мындай керкейген эме болсо жок деп коймоктун, жок, кечирип андай эмес деп. Анан Алда сизге ишенген үчүн. Ошо ишени ошон үчүн баягы телефондон айтпай жолугуп сүйлөшөлү деген ошол экен. Анан ошонусун деле сыйладым. Телефондон айтып эле макулсузбу же жоксузбу деп койсо деле болмок. Анан ошончолук ошо алдыңызга келип, алдыма келип жашымды сыйлап аткандан кийин мен дагы отказ бере алган жокмун, чынын айтканда. Бирок жакшы эле роль экен, мындай өзүңүзгө жакты. Бул киноңуздар Напарниктер деген канча сериалдуу болот? Жок, бул сериал бир эле серия, көрсөтүлөт. 1,5 саат болот болуш керек болмой. Ошол андан башка эмне айтам? Кызыктуу окуялар эми көп эле болот, чынын айтканда. Аны сүйлөшүп отурганда эстеп кетпесең мындай да эстегенде айтасыз. Ал эми үй бүлөдө канча бир туугансыз өзүңүзчү? Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз, 2 эжем бар, 1 карындашым бар. Сиз жалгыз эркек. Мен жалгыз эркекмин. Жубайыңыз дагы бул чөйрөдө иштебейби? Жок, ал өзү кесиби мугалим, бирок азыр балабыз кичинекей болгондуктан үй кожойкеси болуп үйдө. Канча балаңыз бар өзүңүз? 6 балам бар. Ай, жакшы экен.
Ошо 4 эркек, 2 кызым бар. Уул кыздарыңыздардан ушул чыгармачылык чөйрөдө сизди Экинчи балам тандагандар барбы, жокпу? жок, актер болбойбуз деп атат баары эле. Экинчи балам жана Карек деген кичинекей балдардын бир кино фестивалы. Ошого өзү кино тартып, мен жардам берейин десем, 15 мүнөттүк беле, 20 мүнөттүк беле мындан 2-3 жыл мурун. Өзү ойноп, өзү тартып, мындай арзан эле камерага тартып, мен жардам берейин десем, жок, анда сиздин кино болуп калат деп такыр сценарийин да көрсөтпөй мага, өзү 11-класс окуп атканда тарткан. Азыр 10-класс окуп атканда тартып, анан өзү ойноп главный рөлдө, анан лучший мужской рөлдө өзү алды. Ошончо канча кино көп, 30тан ашык кино катышкан, анан сүйүнүп койгом, анан жакшы, молодец деп, режиссер болбосо актер болор деп. Анан жок деп, 11-ди бүткөндөн эле такыр мен повар болом деп. Ошо азыр повардын окуусун окуп бүттү, 1 жылдык эми Италияга кетем деп, азыр акча чогултуп иштеп жүрөт чуркап. Повар болуп чыгам деп. Повар болуп чыгам деп. Дагы жакшы, баягы адамдардын ар дайым талабына ылайыктуу жумуш экен да, азыркы заманга ылайыктуу. Сиздин маектериңиз негизи эле баягы жеңил жана позитивдүү, адамдын оюн жакшы нерсеге бурган сөздөрүңүздөн эле билинип турат. Чыгармачыл чөйрөдө ушу 20 жылдын жүзү болду дедиңиз жүргөнү. Кыргыз элибизде, жерибизде аттын кашкасындай таанылуу, баары билет, сизди көчөдөн көрсө дагы тааныйт, баягы милицияны ойногон актер, милиция деп айтышат, атыңызды унутуп калса. Участковый дейт. Участковый деп көбүнчөсү. Азыр дагы милицияга тартылып атыптырсыз. Бул жакта сиз оң рөлдөсүзбү же? Мякта оң рөлдө. Милиция эмес, азыркы сериалда милиция эмес эме. Айылдан келген бир жөнөкөй эле киши. Баласы шаарга окууга кетип, дайыны жок кетип, анан аркасынан издеп келип, ошо келини менен баласынын үйүндө туруп, тигилер жактырбай алардын ошо айылдык мындай ичи таза, көп мындай арам эмес кишини ойнойм, баласынын футболкасын кийип алат, келини жаман көрүп аны, келинин носкиин кийип алат, эртең күнү турганда ушундай бир аңдоң кишини ойноп атам. Жакшы, рахмат маектериңизге. Анан деги эле жашоодо баягы адамдар жөнүндө айта кетсек, адамдарда баалаган биринчи сапатыңыз. Эмнени жаман көрөсүз дагы, эмнени жактырасыз? Калпчы кишини жаман көрөм. Калп айтып, көзүнчө эле билип эле турам, калп айтып аткан үчүн ошо кишинин көңүлү сынып калбасын, угуп коеюнчу деп угуп коем да, анан баары бир. Эми мен 20 жыл болдум дегеним искусствода жүргөн. Мен театрда иштегениме, Кыргыз драм театрда иштегениме 20 жыл болду. Так мен 6-класстан баштап Дом культурада кичинекей балдардын ролун ойноп, 95-жылы Манас атанын 1000 жылдыгында за лучший детский роль деп алгам сынакта. Негизи общий көп болуп кетелек кой эми, бирок в общем ушул сферада жүргөнүм 30 жылдан ашып калды негизи. Анан именно окууну бүтүп келип театрда иштегениме 20 жыл болду. Анан ушунча киши менен иштештим, чынын айтканда, баягы кинодо, театрда, мындай постановкаларда, сериалдарда, анан кишини көрүп эле билип каласың. Көрүп эле билесиң да, психолог болуп каласың. Эмне азыр сүйлөп аткандан кандай десем, 100% билбесең дагы бир 70% оюң туура чыгат да. Мисалы мен таң калат кишилерчи, мен тойго барганда, чомадо болуп барганда. Биринчи барасың да, элден биринчи барып, специально даярдап бар жак, бир жак кичине тойдун эсине жолугуп дегендей, анан элдер кирип келатканда эле мен ошол тойдон мага тийишер кишини көзүнө билем да. Билип коесуз. Ошо 300 киши кирип атканда
мен музыканттарыма айтам да тетиги карап тур, тетигине мисалы кеп Анан келет го, анан карап тур азыр. Биринчи антрактан кийин же экинчи антрактта обязательно келип мага тийишет. Десеңиз эле Деп анан болот. же тетиги аялды карап тур, ошол анан точно келип сага бирдеме дейт дейм да. Анан кадимгидей музыканттар таң калат, эмне сен көзүң ачылып атабы сен деп. Айткандай келет да, анткени кишинин көзүнө болуп карап келет кандай эле билинет. Анан билбейм, ушу анда-санда эле ушу жаңылып калбасам, 80-90% чын чыгат экен да сизге. чын чыгат деп билем мен. Айбек Касымов деген ырчыбыз бар го, биз тойлордо чогуу көп иштешебиз. Ошого бир жолу айттым да, Айбек тетиги келат. Тетиги киши анан көрөсүң сага тийишет дедим. Анан эмнеге деди. Көрөсүң азыр кичинекей анан тийишет сага десем. Ойчой, ойлойт бересиң деп. Айткандай эле эт тартардын алдына келип Айбек жок кырдатайын десем, аяк. Келинчегимди сурасам, эшикке бир киши менен чыгып кеткен. Эшикке чыксам жанагы езип аттыр. Айбек, мен сени аябай жакшы көрөм, анан эмне кое бербейт. Ой, байке кирейин, мен ырдайын десе колунан кырмайт. Мен айттым, кое бер, ал эми биякта кызматта, ал силерге окшоп конокпуз десем кирип келатат. Айбек дагы, жана сен түп тур айттың, мен бүт айтпадым беле деп. Сени аябай сүйүп карап аткан, жана кирип келаткан деле. Ошондой нерселерди баягы кааласаң каалабасаң дагы эл менен иштешкенден билип болот экенсиң да. Адам характерин, кимге кандай сүйлөш керекти да билесиң. Эл менен иштеп аткандан анан бир аз чыдап айла жок ошол жерде туруп иштегенге туура келип жатат. Элдин көңүлүн карап дегенде иш өзү ошондой болуп жатканына байланыштуу, Тамадаларды негизинде ойлойт да, эмне 6 саат сүйлөп анан ошончо акчаны алып кетип калат депчи. 6 саат алып барыш. Ошол 6 саат Оңой эмес. нерв ошончо кишини алып барыш. Аны көп киши түшүнбөйт. Ар бир адамдын көңүлүн, анын оюн айттырбай билүү, Өзү негизи ошонтип айткан кишини тоско чыгарып койсоң 3 мүнөттө сөзү бүтөт. Жакшылыкты, дүйнөгө жакшылыктын баарын каалап салат да. Анан ошону ойлонбойт, 6 саат булар эмне сүйлөйт депчи. Анан бир кишилерге анын ичинде масы бар, тазы бар дегендей, анын ичинде характери, мисалы 200 киши отурса 200 башка. Бирөөгө жагасың, бирөөнө жакпайсың, баягы сен эмне болбойт дегендей. Анан оор эле нерв. Чач ошондон агарбады. Азыр эми мына күз да кирип келди, буюрса, анан тойлор, жакшылыктар эми башталат. Болуп атат уже. Эми дагы күч алып, баягы башталган убагыда сизге көп чакырыктар түшүп атабы? Болуп атат. Жакшы эле барып жатасыз. Кудайга шүгүр. Көлгө көп барат экенсиз. Көлгө барганыңыздын себеби эмнеде? Билбейм. Өзүңүз айтып калдыңыз, Айбек Касымов ырчы досум деп, Айбек мырза экөөңүздөрдү көп көрөбүз көлдө жүргөнүңүздөрдү. Сезон бүтсө деле көлдөсүңүз. Биз эме Айбек көлдүк. Мен балыкчыда төрөлүп өскөм. Өзүм баягы кеминдекмин, бирок балыкчыда өстүм да. Анан көбү мени көлдүк деп ойлойт. Анан мен деле көлдүкмүн деп коем. Анткени мен 11 класты бүткөндө, төрөлгөндөн баштап ошо 11 класты бүткөнчө ошол жерде болдум да, балыкчыда. Баарын тааныйм. Мисалы кеминде көп кишини тааныбайм, өзүмдүн туугандарымдан башка. Көлдө баягы окуп жүргөн кезде каждый итине чейин таанычмын дегендей да. Коёндун жатагына чейин билчүмүн балыкчы. Анан ошон үчүн билбейм, Айбек экөөбүз 6 класстан мен театрда иштегенди отпойм, БКда иштегем. Айбек ошол жакта комуз менен ырдачу. Ал дагы жаш кезинен эле. Ошо дос болуп калганбыз. Ошо ойдон айтып атпайм, 30 жылдан ашты Айбек экөөбүз. Чыгармачылыкта деле чогуу экенсиздер да. Чыгармачылыкта да чогуз. Анан көлгө эмнеге билбейм көп чакырат, эми бияка деле көп чакырат, бирок Эми көпчүлүк учурда көлдө экенсиздер да. Мына сиз айткандай, бул 18-ден 22-сине чейин Катар ошо көлдө. Көлдө жүрдүм. Ошо балам 2-ге чыгып 19 эле ушул акчанын айынан антылган күндө да боло албай калдым. 4 күндөн кийин көрдүм да баламды. Ишик дейт да. Анан кичине акча көбүрөөк болсо, кой чай барбайм, балам турган күнү өткөрөм, үйдө жатмакпыз анан ошо. Анан өзүм да үй салып атам азыр, анан ошого кичине акча керек болуп, баары бир тытынып, күнү түнү уктабай, монтип шишигенче уктап.
Анан ошо кызмат кылып атабыз. Ең башкысы ден соолугуңуз болсун, жакшылыктар, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Бүгүн биздин урматтуу телекөрүүчүлөр, театр жана кино актёру өзүңүздөргө белгилүү, баардыгыңыздар таанып, билип көрүп жүрөсүздөр. Теледен калбай мыкты кинолорду, мыкты жакшы ролдорду бизге аткарып, тартуулап чыгып жүргөн биздин мырзабыз Аскат Сулайманов. Келиңиздер, анда эмесе бизден алыстабаңыздар дагы эмне жөнүндө жакшы нерселерди айтып берет экен деп турсаңыздар, бирге тыңдаңыздар. Келиңиз Аскат мырза, дагы да болсо артка кайрылсак, деги эле сиз окуп жүргөндө студенттик күндөрүңүз болобу, окуучулук күндөрүңүз болобу, сизге баягы талантыңызга суктанышып дегендей улуу муун агайларыбыз, эжелерибиз болобу, сиздин ошол убакта эле сиздин кандай чыгармачыл инсан чыгат экениңизди баалап билгендер болсо керек. Сиздин убактагы ошо агай эжелериңизден эмне сабак алдыңыз? Сиздин деги эле ким болду, алдыга сүйрөп, түрткү берген адамыңыз болду беле? Мен балыкчыда окуп жүргөндө, мен номер 4-чү Ленин атында гимназияны бүтүргөм. Ошо гимназияда окуп жүргөндө 6 классымда мектепке драм кружок ачылат деп балдарды топтоп атып бирде окуп калдык. Анда ага чейин эчтеке мындай ойдо жок болчу. Анан Батырбек деген менин бир классташым, курсташым, досум, азыр Петропавловскийде. Ошол жакта режиссер болуп иштеп атат, кыргыз жигит. Ошол экөөбүз бир класста окуйбуз, анан жүрү драм кружокко барабыз. Ошентсем эмне кылабыз аяктан, артист болобуз десем, ал күлүп жонтуп чай деп. Эмне жүрү катышабыз деп. Бардык. Барсак Тилек Турганбаев деген агай отурган экен. Көрүнүп турат, сразу артист экен, чач моундай, мурутча здоровый байке. Сулуу чумак келген байке. Анан театрдан келиптир деп. Анан барып эле катышасыңарбы? Толтур экен балдар, кыздар, ошо кастинг сыяктуу болуп аткан экен. Анан ар бирибизге силер могуну даярданып келгиле, силер могуну деп ишел Батырбек экөөбүзгө Бөлүп берип койду. Куу чычкан менен шум чычкан деген бир эме бар экен. Чомоктуу ишел ушундай. Ошону кийин окуган деле жокмун, көргөн деле жокмун ошо ойдон. Анан экөөңүзгөр, мен могу куу чычкан, шум чычкан деген бар. Ошону анан алып ойнодук. Сөздөрүн бир билип алып анан экөөбүз ойноп бергилечи деген. Чычкандар туурап ойносок, агай каткырып, давай экөөңдү мен алам деп. Ошол Тилек Турганбаев агай бизге Батыр экөөбүзгө аябай жардам берди. Анткени 6 класстан ошо театрга келип, кичинекей, мектепке келип, кичинекей сценкаларды койчу. Мугалимдер күнүнө мисалы же 8 март, 23 февраль болот. Майрамдарга 9 майда обязательно бир согуш жөнүндө спектакльдерден үзүндө 15 мүнөт кылып, ошондо Батырбек экөөбүз классташ элебиз, мен анын баласын ойноп, анын боюм кичинекей болчу. Батырбек атасын ойноп эле ошондой бир өзүбүзгө аябай кызык болчу, бирок азыр ойлосом эчтегенди эле кыла алчу эмес экенбиз ошондо. Агай байкуш бизди ошого көрсө нук салып берген экен да. Даярдаптыр да эле. Эң биринчи баягы жардам кылыптыр ошо. Анан 11 класска чейин ушинтип жүрдүк. Мен айтып атпаймынбы, 95-жылы 15 классты бүттүк, 11 класста ошо мен Каракул Ботомдо ойноп, Манас Атанын 1000 жылдыгы болуп Таласта. Каракул Ботомдо ойноп барып, залучи детскийди алгам. Ошол Тилек агай өзү койгон ошол спектакльди. Анан мен үйдө жатам, Бишкекке бияка Бейшеналиевага тапшырмакмын. Ошондой оюм бар болчу. Батырбек экөөбүз чогуу кетмекпиз. Анан августтун башында телевизордон реклама көрүп калды. Алматы шаарына кыргыз группасы кабыл алынат. Каалоочулар келип тапшырсаңар болот. Каракол шаарында театрда экзамен өтөт деп. Анан мен Тилек агайга бардым, Тилек агай. Бул Бишкек Кыргызстанда эле дейт, Казакстан, Алматаны барып көрүп окуп келбейлиби десем эле. Мен уккан эмесмин, сурайынчы деп эле анын Караколдун театрына чалып директоруна. 3 күндөн кийин башталат экен, давай даярдангыла деп Тилек агай Батырбек экөөбүз даярдап. Анан кеттик. Эме жазып берди, характеристика момундай спектакльдерде ойногон, театрда момундай жетишкендиктери бар деп анан алып барып берип эле тапшырып өтүп кеттик. Анан ошо ойдон эле актер болду. Ошо Тилек агайыма
ыраазычылык билдирем. Азыр деле ошо мектептерде драм кружокторду дагы эле ошо коюп жүрөт. Театрда спектакльдерди коет балыкчынын театрында. Ошо Биринчи мугалим деп айтсаңыз туура болот экен да. театр жаатында, искусство жаатында биринчи мугалим десем туура болот. Ошол кийин агайга барып жолуктук. Агай айтып калды. Көп гастролдодум мен. Мектепте окуп жүргөндө эле илгери бирок мындай азыркыдай азыр кое бере берет өзүңө дегендейчи. Илгери деген Советтер Союзу убагында бир күн калсаң справка алып келмеген киргизчимиз. Баары строгий болчу. Анан атайын театрдан кагаз жазып берип, бул актер болот, биздин театрга керек, момундай момча күнгө таласка, ошко барып спектакль ойноп келет деп директордон кечирим сурап, уруксат сурап, анан алып кетчү. Анан ошондо кыйын экенмин деп коем, баягы Ош, талас деген биз үчүн Америкага учуп барып келгендей болчу. Барып келгендей сезилчү. Мен Байкчыдан чыкпасаң, Арзага каракол биягы Бишкектен башка көргөн эмесмин да. Бишкекке кийим алганы келчүбүз, караколго Олимпиадага барчубуз. Анан эле талас дегенде, анан таластагы сүрөттөрдү жаныма алып уктачымда. Анан могу таластына деп десем, "Оми" деп Барып келип көрсөтүп, мактадып, манасатан Ошко барганда вообще иши барбаган жерге барып келгендей эле болом. Көрсөм баягы менин классташтарым деле ошол убакта мисалы эметчү да. Кандай экен деп, мисалы ошондо бизди окутуп жүргөн мугалимдер деле көбү Ошто көрө элек экен да. Эми СССР ал убакта баягы жумуш көп, эртеден кечке жумушта, анан баягы зарыл ишин болбосо зарыл эмне бар дегендей эле иши болбогондон кийин аякка барчу эмес да. Азыр го эми баягы эс алып жүрүп көрүп келели, Сулайман тоого зыярат кылып келели дегендер көп го. Ал убакта эмнегедир андай жок болчу да. Анан ошо эжейлер деле жапжаштыруу сыяктуу көрүп келди деп ичи күйсө керек. Баягы башка жөнөкөй чогуу чүрөдөгү эмес адамдарга окшош болгон көп нерселерди көрөт эмеспи чыгармачылыкта жүргөн адамдар. Жакшы, Асхат мырза, бүгүнкү биздин ушул чакырыгыбызды туура кабыл алып келип бергениңиз үчүн биздин жалпы жамааттын атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизди ийгилик коштоп жүрсүң. Кудайым жакшылыктарын арта берсин сизге. Бар болуңуз, бай болуңуз дегендей. Эми сизге эркин микрофон берсек, эли жериңизге кайрылыңыз болобу, саламыңыз болобу? Өзүңүздүн бир оюңузду айта кетсеңиз болот. Эми жалпы кыргыз элине не деп айтам, тынччылык болсун, кече жакында өтүп кеткен кыргыз тили мамлекеттүүлүк тили майрам менен куттуктайм. Кыргыз тилин сүйлөйлү, өнүп турөлү дегендей. Ошол Кыргызстанда тынччылык болсун, элим аман болсун, эл аман болсо биз аман дегендей. Эл жок болсо биз кайда бармак элек. Анысы кандай, ошол сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, чакырганыңарга чоң рахмат. Ошол Жакшы, көрүнүктүү, мыкты ролдорду ойноп жүрө берейин деп койбойсузбу? Эми астыңыздар да алыстабай эле жакындан көрүшүп, эми мындай иш болуп калсак дагы телевизордон көрүшүп дегендей туралы. Ырчы болобу, актер болобу, деги эле театр, искусство, маданият адамдарынын ниети жакшы деп коет эмеспи? Сиздердин каалоо тилектериңиздер менен элибизде жакшылыктар боло берсин деп айта кетмекчибиз. Биз дагы мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин курама деп аталган телеберүүбүздүн мейманы Асхат Сулайманов мырза болду. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө коштошпоймун. Аман туруңуздар.